Башкы прокуратура дары-дермек сатып алууда бюджетке 4,5 миллион сом зыян келтирилген. Ноокенде муктаждар үчүн социалдык шаарча курулду. Шаардык сот Болот Темировдун өтүнүчүн канааттандырган жок. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлиги дары-дармектерди сатып алууда бюджетке 4 миллион 508 миң сом зыян келтиргенин кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, министрликке караштуу улуттук госпиталдын кызмат адамдары былтыр май-ноябрь айларында иммуносупрессивдүү дарыларды жогорулатылган баада сатып алуу үчүн сынактын жыйынтыгын 3 жолу негизсиз жокко чыгарган. Башкы көзөмөл органы UX деген компания тендердин жеңүүчүсү деп табылып, ишкана менен 41 миллион сомго дары-дармекти сатып алуу боюнча пайдасыз келишим түзгөнүн, андан казынага 4 миллион 508 миң сом зыян келтирилгенин билдирди. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шек саналып кармалып 1 айга камалган. Башкы прокуратура ага карата 7 кылмыш ишин козгоду. Андан тышкары министрликтеги жетекчилик кызматты ээлеген 3 кишиге да иш козголуп, алардын 2-өө камакка алынды. Жалал Абад облусунун Нокен районунун Аримжан айылында муктаж үй-бүлөлөргө 100 батирлүү 25 үй курулду. Үйлөрдү пайдаланууга берүү иш-чарасы 5-июнда өттү. Салтанатка долбоорго демөөрчүлүк кылган Кувейттик Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жетекчиликтери жана шаарчанын тургундары катышты. Шаарчада аз камсыз болгон жалгыз бой жана көп балалуу энелер үчүн бардык шарт түзүлгөнү белгиленди. Ушул эле жерде 100 орундуу тегүү ишканасы, нан бышыруучу цех, мечит, дүкөн, кичи футбол аянтчасы да курулган. Жергиликтүү бийлик социалдык шаарчага 3 гектар жер тилкесин бөлүп берген. Иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иш боюнча Бишкек шаардык соту аны мамлекеттик айыптоочулар келтирген далилдерди милициянын сурак протоколдорун жокко чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган жок. Журналист жана жактоочусу милиция кызматкерлери Темировду кармаган учурда баңгизат табылганы камерага түшпөй калганын, баңгизатты укук коргоо кызматкерлери салып койгон деп эсептешет. Сот болгону 5 мүнөт ичинде чечим чыгарып койду. Бул аралыкта чечимди жазганга да жетишүү кыйын. Чечимди алдын ала даярдап коюп, судья аны окуп эле берди деген пикир жаралды. Эми негизги соттук отурумга даярданабыз, деди Болот Темиров. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Шаардык сот бул чечим боюнча билдирүү жасай элек. Ушул жана башка жаңылыктарды Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.